Рахмат. Кийинки сөз Коргонбай уулу Жүсүпбек мырзага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Рысбек Жантаевич, сиз Министерство транспорттан келдиңиз да, туурабы? Министерство транспорт деген биздин элдин түшүнүгү боюнча мамлекеттеги бардык транспорттарды сиздердин карамагыңыздарда, туурабы? Ооба. Биз Оштон шайланган депутаттар бат-бат Ош аэропортуна учабыз. Ош аэропортунун кесипкөй кишилерди жетекчи кылып койсоңор. Ош аэропортунун элди тейлөө кызматы аябай ылдый түшүп кетти. Дагы бир жолу кайталап айтсам, эгерде Ошко самолетко учуп калсаң, сиз бери карасаңыз, көңүл буруп. Ошко самолетто учуп калсаң, кыргызча тили сынган бир стюардессалар сүйлөйт, же түшүнбөйсүң, же орусча эмес, же кыргызча эмес. Же туура эмес айттым, урматтуу коллегалар, учуп жүргөндөр. Мындай биз өзүбүздүн эне тилибизди сыйлап, мамлекеттик тил, эне тилибиз, кыргыз тилибиз бар. Ошого көңүл буруңуздар, уят болот. Бир маскара поз кылып, бир стюардессаны сүйлөтүп коюп атасыңар, караңыздар ишенбесеңиздер чыгып. Андан кийинки производственный проблемаларга өтөйүн. Ноокат жолун кол алышып атып, Садыр Нуркожоевич колдоп, андан кийин Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн контролуна алып, жанагы Ош Ноокат жолун өзүңүздөр билесиздер, аябай легендарлуу жол болду. Быйыл башталып, бүтөр алдында турат, же бүттүбү. Бирок менин билишимче биринчи эле слой басылды. Туурабы? Туура. Экинчи слой качан басылат? Убакыт токтотуп тургула. Эмдиги жыл жаздан баштап басылат. Эмдиги жыл жазга чейин мына биринчи слоюңуз кыш ичи музда тоңуп, жазда суу менен кошо талкаланып жок болбойбу? Жок болбойт. Эгер жок болсо, министр сиз баарыңар ошол жерде бюджетке өтө крупный ущерб кылды деп камалганга даярсыңарбы? Жооп бересиңерби? Эгерде ошончо миллиард сом королду азыр биринчи слойго. Жазга чыкпай, талкаланып, мамлекеттин бюджетинен жасалып атат. Бул жайка агентствонун акчасы эмес, мамлекеттин бюджетинен, республиканын бюджети. Эгер талкаланып калса, жооп бергенге даярсыңарбы? Эгер талкаланып калса жооп беребиз да. Ал эми экинчи слой боюнча даярдык болуп атат, бирок жетишпей калабыз го деп атабыз да. Так, эгер убакыт болсо быйылкы жылы басалды. Как раз жазга чыгышыңарга биринчи слой талкаланып бүтөт да. Бул деген сөз особо крупный ущерб бюджеттин акчасына болуп калат, бюджеттин средств. Ушуну мындай эсиңерге түйүп койгула. Пока убакыт бар, мүмкүн эгер жетишсеңер, сентябрь-октябрдын 20-сына чейин бассаңар болот, тездетип. Биз дагы ошондой даярдык көрүп атабыз, эгер жетишсек быйыл басалы деп атабыз. Анткени жолдун абалын өзүңүз жакшы билесиз, абдан начар болгондугуна байланыштуу биз проезд берели деп начар болуп калган 10 километрин жазадык. Ал эми калган жактарын болсо сизге маалымат катары айтып коеюн. 13 августта биз Япон мамлекетинен уруксаат кагаз алдык. Калган участкасын жана атамекендик мурун япониялык гана подрядчиктар жасаш керек болчу. Азыр болсо башкалар качканга уруксаат берген кагаз алдык. Буюрса калган жолдорду да жасоо боюнча иштер жүрүп атат. Анан Рысбек Жантаевич, сиз как раз Минтранс болуп калыптыр, бул Ноокаттын эле көйгөйүн айтат экен дебеңиз. Могу Дордой жакка барсаңыз, объезднойго баса албайсың, айдай албайсың, же жөө баса албайсың, же машинаң өтпөйт. Бир жакшынакай ушундай кезде өнүгүү жолундабыз буюрса. Бир Бишкекке объездной жол курбайсыңарбы? Жолдун четиндеги жана коммерческий объектилерди бүт жок кылгыла. Бир шаарды объездной бир жолун жакшынакай кылып, мына Алматыга барып атасызбы? Ташкентке барсаңыз, Алматыга барсаңыз, жапжаңы объездной жолдорду куруп коюшту. Сиздер эмнеңиздер кем?